Баткен шаарында эгемендүүлүктүн 30 жылдыгынын расмий бөлүгү кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн түптөлүшүнө зор салымын кошкон улуу инсандар Исқақ Разақов, Абдыкадыр Орозбеков, Мурат Салихов жана Абсамат Масалиевдин эстеликтерине гүл чамбарларды коюп, алардын баскан жолуна тазим кылуу менен башталды. Баткен облусу мурда республикадан абдан алыс калып кеткен четтеги райондор болгон. Ал эми эгемендүүлүк болгондон кийин областный центр болуп, мана кечеги Баткен бүгүнгү Баткен эмес. Көчөлөр асфальтталып, жогорку жана орто окуу жайлары уюштурулуп, студенттер окуп, областтык мекеме ишканалар иштеп, таптакыр өзгөрдү. Элдин турмуш тиричилиги дагы, элдин кулк мүнөзү дагы, элдин көз карашы дагы өзгөрдү. Андан соң майрамдык иш-чара Баткен шаарынын Борбордук спорт аянтында уланды. Мында облустун ар тарабынан келген кол өнөрчүлөрдүн эмгектери коюлган улуттук баалуулуктардын көргөзмөсү уюшулду. Мындайды кылганбыз. Кечте деп, баягыларды боолорду алып келип, коюп. Ага катарлаш айыл чарба азыктарынын жарманкеси өтүп, дыйкандар түрдүү мөмө жемиштери жана ишкерлер өндүргөн азык продукциясын алып чыгышты. Ал эми майрамдын салтанаттуу бөлүгү кечке жуук башталып, облустук жана шаардык мекеме ишканалардын жамааттарынын майрамдык парады өттү. Жашасын биздин мэриянын кызматкерлери, ура! Иншалла Кыргызстаныбыз гүлдөй берсин, иншалла жетишкендик боло берсин, эли журту тынч болсун, айым жакшылыктар боло берсин. 30 жылдык тарыхта биздин мамлекетибиздин ичинде Баткен облусу көп тарыхый моменттерди баштан өткөрдү, албетте кыйынчылыктарды баштан өткөрүп, эли журтубуз бир колдон, бир жеңден кол чыгарып, бир жакадан баш чыгарып, ынтымактуу ушу кыйынчылыктарды жеңип келди. Эгемендүүлүгүбүз кут болсун. Баткен областында көрүп жатасыздар, чегара маселеси боюнча өтө көп окуялар болуп жатат. 30 жылдын ичинде бир канча сыноолорду Баткен областы дагы өткөрдү. Буйруса, мана чегарага дагы азыр чоң жардамдарды көрсөтүлүп жатат. Жакында эле биздин Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожой Жапаров өзү келип Баткен эли менен ушул жерде түнөп, бир канча үйлөрдү заманбап үйлөрдү ачып кетти. Бул дагы чегарадагы болгон Баткен элин колдогон бир чоң маанилүү иш жасап кетти деп айтсак болот. Эгемендүүлүктүн 30 жылдыгына арналган майрамдык иш-чара, театрлаштырылган концерттик программа жана спорт оюндары менен коштолуп, майрамдык салтанат салют менен жыйынтыкталды. Максатбек Акылбеков, Рыскулбек Акматали уулу, Ала Тоо 24, Баткен облусу.